Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Мен бүгүн сиздер менен номер 100 кесиптик лицейинин окуу тарбия иштери боюнча директорунун орун басары Абыласан кызы Элзат бүткүл дүйнөнү каптап жаткан COVID-19 коронавирус инфекциясы боюнча маалымат бермекчимин. Коронавирус инфекциясы бүгүнкү күндө бүтүндөй дүйнөнү каптап жатат. Бул инфекциядан арылуунун кандай жолдору бар? Инфекциянын биринчи симптомдору кандай? Аны канткенде токтото алабыз жана жуктуруу жолдорунун азайышы туурасында сөз кылмакчыбыз. Биз коронавирус илдети туурасында эмнелерди билүүгө тийишпиз? Вирустун алгачкы белгилерин сөзсүз түрдө билишибиз керек. Эң биринчиден дене табынын көтөрүлүшү, экинчиден ар дайым жөтөлдүн коштолуусу, чүчкүрүү, баштын ооруусу, дем кысылып абанын жетпей тургандыгын сезилиши. Эгерде мындай учурлар сизде пайда болгон болсо, анда дароо дарыгерге кайрылууңузду сунуштайбыз. Өзүбүздү вирустан коргоо үчүн кандай нерселерди колдонушубуз керек? Колду самын же башка каражаттар менен улам жууп туруу керек. Жөтөлүп же чүчкүргөндө оозду жабуу керек. Сасык тумоологон адамдардан алыс болуу керек. Эт жана башка азыктарды абдан жакшы кайнатып бышыруу керек. Ошондой эле жапайы жана үй жаныбарларынан алыс болууга өзүңүздү көндүрүңүз. Коронавирус илдетинен арылуудагы эң биринчи кадамдардын бири бул сөзсүз түрдө бет кап тагынып жүрүү. Эгерде сиз бир гана жолу колдонулуучу бет капты тагынып жүргөн болсоңуз, анда бул бет капты тагынып келгенден кийин сөзсүз түрдө муну таштанды таштоочу жайга таштап жаңысына алмаштырууңуз керек. Дагы бир нерсе, бул илдеттен сактануунун жолу абдан тазалыкты таза кармоо. Колуңузду самындап бат-баттан жууп турушуңуз керек. Ысык суу менен жууганга аракет кылыңыз. Ар дайым жаныңызга антисептик салып жүрүп, аларды колдонуңуз. Антисептикти кантип колдонуу керектиги туурасында бул жерде сүрөткө көңүл буруңуз. Санитардык гигиеналык абалды туура сактаганга аракет кылыңыз. Сиз жашаган үйдүн айланасын, ошондой эле сиз жашаган үйдүн ичин, бөлмөнүн ичин ар дайым тазалыгына көңүл буруңуз. Бөлмөнү тез-тезден аба менен желдетип, жууп тазалап турууну унутпаңыз. Карантиндин эрежелерин туура сактаганга аракет кылыңыз. Жөнү жок эшикке чыкпаңыз, эл көп жерлерге барбаңыз, бет кап жана кол капсыз эшикке чыкпаңыз, дене табыңыз көтөрүлүп, чүчкүрүп жатсаңыз дароо дарыгерге кабарлаңыз. Кечки 8:00дөн кийин эшикке чыкпаңыз. Өзүңүздү жана сиз жашаган үйдү ар дайым таза кармаганга аракет кылыңыз. Ошондой эле ар дайым позитивдүү ойлорду ойлоп, көтөрүңкү маанайда болуңуз. Ар бирибиздин үй бүлөбүздүн коргоочусу биз өзүбүз деп элестетиңиз. Эгерде вируска каршы эрежелердин баардыгын туура сактасаңыз, өзүңүздү таза алып жүрсөңүз жана өзүңүздү жаман адаттардан, мамлекеттин киргизген коменданттык саатын туура сактоону аракет кылган болсоңуз, анда сиз жеке эле өзүңүздү эмес, өзүңүздүн үй бүлөңүздү жана ошондой эле мамлекетиңизди, бүтүндөй эле жер жүзүн бул жаман илдеттен сактаганга чоң салым кошкон болосуз.